Сабактын темасы. Жылдыздуу асмандын көрүнүшү. Топ жылдыздар. Сабактын максаты жылдыздуу асман жөнүндө маалымат алабыз. Жылдыздар жөнүндөгү билимдерибизди бекемдейбиз. Жылдыздуу асманга байкоо жүргүзүүнү үйрөнөбүз. Балдар, жылдыз деген эмне? Жылдыз ядронун өзгөчө жылуулук реакциясынын жыйынтыгында жарык жана жылуулук берүүчү гиганттык газ шарлары болуп эсептелет. Күн бизге эң жакынкы жылдыз. Ал эми күнгө эң жакынкы жылдыз Центавр жылдызы. Эгерде күндөн жерге чейинки аралык 150 миллион километр болсо, ал эми Центаврга чейин 4200 миллиард километр. Демек, аралык 280 миң эсе узун. Биздин галактикада 200 миллиарддан ашык жылдыз бар. Болжолдуу түрдө салыштыра турган болсок, бир жылдызды 1 секундада эсептейбиз деп алсак, анда бардык жылдыздарды эсептөө үчүн 30 жыл убакыт керектелет. Мындан миңдеген жылдар мурун эле адамдар асмандагы жарык жылдыздарга байкоо жүргүзүшүп, аларды ой менен өз ара бириктиришип, ар кандай көрүнүштөгү жандыктарды, айбанаттарды жана буюмдарды элестетип, аларга топ жылдыздар деген ат коюшкан. Топ жылдыздар жылдыздуу асмандын картасы катары каралып, жылдыздуу асманды 88 бөлүккө бөлүп, алар бири-биринен өтө жогорку тактыкка чектелип турушат. Ар бир топ жылдызга кирген жылдыздар грек тамгалары менен белгиленип, өтө жарыктары альфа, андан кийинкилери бета, гамма, дельта, эпсилон жана башка тамгалар менен көрсөтүлгөн. Алсак кичи жетиген топ жылдызында алтын казык жылдызы, ак куу топ жылдызындагы денеп өтө жарык жылдыздар болгондуктан аларды альфа топ жылдыздарына киргизишкен. Топ жылдыз менен катар эле өзгөчө орунду зодиак жылдыздары ээлейт. Бир жылдагы күндүн кыймылында күн 12 топ жылдызды удаалаш кесип өтөт. Алар балык, кой, букачаар, эгиздер, суу чаян, арстан, бийкеч, тараза, чаян, жаачы, текечер жана суу куйгуч. Күн бир жылдык айлануусунда 13 топ жылдызга туш болот. Чаян топ жылдызынан өтүп 20 күн жыланчы топ жылдызында болот. Бирок жыланчы топ жылдызы зодиак жылдыздарына кирбейт. Балдар, көз алдыбызда жылдыздуу асмандын суткалык айлануусу же болбосо экватордук координат системасы көрүнүп турат. Биз жер бетинен туруп түндүккө көз чаптыра турган болсок, түндүк чектинде дүйнөнүн түндүк полюсу орун алган. Анын айланасындагы сызыктар суткалык айлануулар. Алар экватор сызыгына параллель жайгашкан. Бул жерде алардын бир нечесин көрүүгө болот. Бирок биз аларга каалашыбызча байкоо жүргүзсөк дагы болот. Каалагандай жылдыздын суткалык кыймылы белгилүү бир суткалык айлануу сызыгына дал келет. Ал эми бул жантайма сызыктар меридиан сызыктары десек да болот. Эгерде биз убакытты тездете турган болсок, түндүк уюл өз абалынан эч качан өзгөрбөйт. Азыр биз Москва кеңдигинде, башкача айтканда 56 градус 2 минуталык кеңдикте турабыз. Түндүк полюста жылдыздар түндүк чектин көздөй ылдый карай багытталып кыймылга келип жатат. Эгерде
чыгышка келе турган болсок, чыгышта жылдыздар өйдө көздөй кыймылдайт. Ал эми түштүккө келе турган болсок, түштүктө жылдыздар горизонт тегизигине дал келип кыймылдайт. Ал эми батышта оң жакты ылдый көздөй багытталып кыймылдайт. Көрдүңөрбү балдар? Демек, чыгыш, батыш, түндүк, түштүктө жылдыздардын кыймылы бири-бирине окшошпой тургандыгын көрө алдык.